Анан үчөөбүз ошо дарбазаны ачканда жарылуу болду да. Колу чыгып туруптур, адамдын колу. Örtükanları gelip, önemli kilometrenin içinde tütün yayılıp, fabrikalar var. Büyük bölgelerinde. Каарманыбыз бул кызматка 20 жашынан аралашып, тизгини жок, тилсиз, жоодой эбегейсиз эрдигин көрсөткөн. Жалындын ичинде жүрүп, канчалаган адамдарды куткарган. Бирок ошол эле өрттө өзү да жаракат алган күндөрү болгон. Бул тармактан алыс кетпей, учурда жылуулук электр борборунун жарандык коргонуу штабынын башчысы болуп, ушул күнгө чейин эмгектенип келет. Биринчи жылы 90-жылдарда Агесте Чүй областтык эме жок болчу, өрт башкармада. Башында биз 5-6 киши ошо биринчи Чүй областында иштедик. Кызмат. Ошо 85-жылы 10 майда мен числосун билем азыркы күнгө чейин. БЧКдан өткөндө сол жагында чоң бир складдары бар болчу. Анан ошондон түтүн чыгып атат да, бирок түтүн мындай бир башкача түтүн да, бир розовый, кызгыл түтүн чыгып атат. Бирок ошол өрттүн очогун табыш керек, жемне күйүп атат. Эми разведка пожара деп коет да. Анан үчөөбүз ошо дарбазаны ачканда жарылуу болду да. Жарылуу болду. Анан ошо жарылуунун баягы толкуну менен бизди сыртка эле кайта ыргытып салды үчөөбүздү. Өзүбүздө эмне болгонун түшүнбөй калдык. Анан баягы маскабызды чечип, анан мен карасам менин колдорум мындай аппак. Бир колума ак мээлей кийип алган. Көрсөм о теримдин баары чыгып калыптыр сүрүлүп. Оттон чыгып. Анан баягы тактары калып калат экен бир 7 жылга чейин ошо тактар жүрдү. Анан адамдын териси деле 7 жылдан кийин алмашат экен. Мен азыр билинбейт. Монун баары эле бир акала болчу. Бир өрт болду, мына анда Дордой деле салына элек болчу, ошол тарапта бир вагон, 2 вагон күйүп кетиптир да. Анда мен штабта иштеп жүргөм. Түнчүндө бардык. Жыгачка окшогон эмеге чалынып калабыз, бери басып эле чалынабыз. Анан ай моуну алып салгылачы. Анан балдар келип тарталып, көчтө колу чыгып туруптур, адамдын колу. Анан алып чыксак күйүп калыптыр. 3 киши күйүп кетиптир. Биринчи баягы экөөнү тапканбыз. Жана чалынып атканысы 3-чү кишинин колу экен да. Турбаза деген бар болчу, ылдый Ферей көчөсүндө. Кийин базар болуп калган да. Уйгурлар, Кытайдан келген уйгур улутундагылардын базары болчу. Ошо базардын ичи биз барганда толуп эле күйүп атыптыр, бүт эле территориянын ичи. Ошо кечки 6-да башталган, эртең мененки 6-да толуп өчүрдүк. Эми ал жерде негизи жанагы кездеме да, булар синтетика, ошол кезде бир Кытайдын синтетический материалдары көп келе баштады да. Алар күйгөндө баягы ысык температурадан кийин эрийт экен да, кадимки эле суу болуп агат экен. Ошонун ичиндеги арыктардан агып атты да суу болуп. Ошо арыктын ичинде кадимки эле жалындар агып атты ылдый карай. Жөнөкөй бир граждандардан бирөкө күйүп алды, буттарын, колдорун. Жана арыктын ичине утун салып жүрүп бирөө ошо утунан ажап алды. Дайыр бирөө ушу колунан күйүсүп алды, ушундай болду. Пенсия чыккандан кийин эле алыс кеткен жокмун. Пенсия чыккандан кийин 1 ай ясалдым да, анан Бишкек жылуулук электр борборуна чакырып калышты. Граждандык коргонуу штабынын начальнигине. Ал жерге 2003-жылы баргам, мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп атам. Ал жерде деле 23 жыл иштеп коюптурмун. Ошону менен жалпы стаж жарым кылым болду. 50 жыл болуп калды. 50 жылдан бери ошо иштеп жүрөбүз. Айттырбай келген өрт кырсыгына ар дайым күжүрмөн даярдыкта турган андагы өрт өчүрүүчүлөрдүн кийимдери, унаалары бүгүнкү күндө кимди гана кызыктырбайт. Кечээкиден бүгүнкүсү кызык болгон өмүрдө өнүгүүлөргө күбө болуп, улам жаңы техникалар менен толукталып, жаңы өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнүн ачылганына кубанган ардагер азыр да барып турарын айтат. Мен бүгүнкү күнгө абдан ыраазымын. Бүгүнкү биздин кызматтын ахвалын көрүп, абдан жакшы өнүгүп өсүп келатат. Частарга кээде барам.
Мына жакында 3-жаска бардым. Ошол жерде мен 7 жыл иштегем. Эми частный ишин баарын ремонт аябай мыктап жасашыптыр. Сонун баары. Биздин убакта кийим-кечек брезент боевка деп коет эмеспи? Боевая одежда. Брезент болчу да, брезентовый. Салыштырып болбойт бүгүнкү менен. Техникаларды көрүп кубанам. Ошолордун кийип жүргөн формасын көрөм. Формаларын баары татынакай. Жанагы боевкаларын көрүп атам. Чын мындай бир илгери андайды илгери эмес, 5-10 жылы муртадан тиги чет мамлекеттерди көрүп ушундай биздики кандай ушундай болотпу деп ойлоп койчумчу мен. Биздики буга жеткичи көп барат эле. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күнү өзүбүз көрүп атпайбызбы? Бүгүнкү күнү салыштырмалуу биздин кошуна мамлекеттерден ашсак ашабыз, бирок кем калбайт биздин техникалар. Абдан кубаттуу сонун техникалар келди. Только иштеш керек, кызматыңды аткарыш керек. Ардагерибизден үлгү алган кечээки балдар бүгүн бул кесиптин ишин илгерилетип, куткаруучулардын сап башында. Ал эми алды пенсияга кеткендери да бар. 11 айлык курс ачылды. Ошону ачыш керек болуп калды. Жок дегенде 11 айда окутуп, офицерлерди дайындаганга. Анан кийин 4-частын 2 этажында Кыргызстандын бир кафедрасын ачылды ошол жерге. Анан ошол жерден бир 25-30 баланы жыл сайын кабыл алып, ошо кадрларды дайындай баштадык. Өзүбүздүн центральный аппаратта көп иштеп жүрөт. Жакшы жигиттер бар. Андан тышкары академиядан да мына бүтүп келген жигиттер бар, өзүңөр билесиңер. Мушка жаңы келгенде 1-3 ай аябай мага эсимде калган. Ушу Базарбек беке өзүнүн акыл насаатын үйрөтүп, өрт өчүрүүдө ушул техниканы кандай колдонуш керек экенин мен биринчи орунда эле ошол негизги өрт өчүрүүчү автоунан айдаганда мында специальный агрегаттар бар да, мисалы насос, ошол эле пенобак, ошолор менен кандай иштештин баардыгын мага ошондо үйрөткөн. Мен бүгүнкү күндө ошону биринчи күнү кандай үйрөнсөм ошондогудай да элестетип азырда ошондой иш алып барабыз да. Биз ошол үйрөнгөнүбүздү өзүбүз алып калбастан азыркы жаңы муунга үйрөтүп келе жатабыз. Нерсени айтып кетейин. Эми Союз кулагандан кийин биз 6-7 ай зарплата албай иштедик да. Анан баягы частагы балдарым, алардын да балдары бар үйүндө. Семьясы бар. Анан жолдош начальник зарплата болуп, эми кичине чыдагалар болот дейт. Бирок ошо балдар чыдады. Мен ошо балдарды накта патриоттор деп айткым келет бүгүнкү күнү. Ошондой болду, ошого чыдашты балдар. Иштешти, иштеп беришти. Эми бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр. Достойный айлык алышат. Достойный. Ар бир ийгиликтүү эркектин артында күчтүү аял турат дегендей, каарманыбыздын өмүрлүк жары менен түтүн булатканына быйыл 50 жыл толот. Бул кесиптин түйшүгүн кошо тарткан жубайы мына ушундай жооптуу кызматты аткарган жолдошу менен сыймыктанат. Бәкен кандай училищега баргандан даже мурун тааныш болчубуз да. Ошо кошо окуп, кошо иштеп, кошо өрткө барып жүргөндөй эле состояниеда. Бирок өзүбүзгө ошону деле мындай нагрузка кылып албапбыз. Жашоо деп ойлоп, жетелешип балдарды чоңойтуп жашап кетип жүрөбүз. Өрт өчүргөн адамдын жүрөгүндө жалын эч качан өчпөйт демекчи ардагер Быргыбаев Базарбек Баймырзаевич 70 жашка чыкса да өзүнүн ак ниет эмгеги, жоопкерчилиги жана мекенге болгон сүйүүсү менен дагы деле эл кызматын улантууда. Мен өзүм жашоомо ыраазымын. Мен ошо кесип тандап, ошо кесипти иштеп кеткениме ыраазымын. Мына 100 жыл бир кылымдык тарых басып өттү ушу Кыргыз өрт өчүрүү кызматы. Өнүп өсө берсин, иштеп аткан бүгүнкү биздин кесиптештерим бар, келе жаткан кесиптик майрамыбыз менен Кыргыз Республикасынын өрт өчүрүү кызматынын 100 жылдык мааракеси менен ардагерлер кеңешинин атынан да куттуктап кетем.